Атын атагысы келбеген бул жаран мындан 6 жыл мурда дүкөн иштетүү үчүн насыя алган жубайына кепилдик берүүчү болуп берген. Көп өтпөй үй бүлө эки ажырым жолго түшкөндүктөн насыя убагында төлөнбөй калат. Мындан улам кепилдик берүүчү күрөөгө койгон унаасын насыялык банкка алдырып жиберген. Эми ал мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй алуу үчүн кезекке туруп жатып, банктын кара тизбесине кирип калганын айтат. Себеби ошол учурдагы насыялык төлөмдүн мөөнөтү кечиккен үчүн 44 000 сом айып кепилдик берүүчүнүн мойнунда болуп калган. Буга байланыштуу ал улуттук банкка арыз менен кайрылууда. Баягы кредит алган основной адам эч жакка кетип калган жок. Бияктан эле жүрөт да, анан неге андан алып аны чоруна киргизип, андан требует этпей, ал бияктан эле жүрсө. Неге мени поручитель мени неге чоруна киргизип, извещение эч нерсе кетпеди, 6 жылдан кийин мен билип атам ушу чоруна кирип калган. Ошол суроо боюнча мен чындык бир жолдорун издеп жүрдүм эле да. Бул жаран сыяктуу кепилдик берүүчү болуп, үй жайынан ажырагандар арбын. Ошол үчүн карыз алуучу эле эмес, кепилдик берүүчү адамдар насыяга жоопкерчиликтүү мамиле жасашы керек. Себеби кепилдик келишим боюнча кепил болуучу тарап насыя алуучунун милдеттенмелерин карыз кору менен чогуу толук же жарым-жартылай аткарууга милдеттүү. Какие риски есть у поручителя? Кепилдик берүүчү адам кандай тобокелдикке туш болот? Алгач келишимге кол коюудан мурда кепил болуучу жаран документ менен таанышып чыгат. Себеби кандай гана банк болбосун, ага баардык милдеттенмелерди түшүндүрөт. Бирок көпчүлүк бул ишке жоопкерчилик менен мамиле жасабайт, өз милдеттенмелерин аткарбайт. Насыя алуучу алган карызын төлөй албаса, демек кепилдик берүүчү да жоопкерчиликке тартылат. Ушуну түшүнүшү керек. Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн адиси гарант же кепилчи болоордон мурда баарын кылдаттык менен карап чыгууга чакырат. Айрыкча бул жакынкы учурда банктан кредит алууну пландаштырып жаткандарга чоң залакасын тийгизет. Ошо кредит боюнча кандайдыр бир төлөмдөр болбосо, биринчиден сизге доо катары финансы кредиттер кайрылат, карызды беришүү боюнча, алуу боюнча. Жана андан тышкары сиздин кредиттик тарыхыңыз да бузулуп калышы толук ыктымал. Ошол себептен биз ар дайым жоопкерчиликтүү мамиле кылууну чакырабыз. Азыр насыянын жардамы менен бизнесин чоңойтуп, каржылык абалын чыңдап алгандар арбын. Бирок арасында банкрот болуп, үй жайынан айрылгандар дагы жок эмес. Ошол себептен банктык насыялык уюмдун адистери кредит алууда шашылбай, баардык оң терс жактарын таразалап алууга жана ал каражатты максаттуу пайдаланууга чакырат. Амантур Төрөбаев, Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.